Аке, андай эмес да. Кандай аке? Кукареку. Маралдын короздору. Ассаламу алейкум, кадырман кыргыз калкым, кутмандуу таңыңыздар менен сүйүктүү Марал радиосунун жалпы угармандары менен саламдашып жаткан Маралдын короздору. Ойбай, кукареку. Аке менен каке, албетте ар бири аткан таңда сиздер менен үйүңүздөрдүн ичине чейин кирип барып, баарыңыздарды керек болсо ой деп кандай ойготсок дейли. Ойготконго даярбыз, балким жакадан алабыз, жакадан башынан жакадан болбой калат экен да, мындай төшөктө ыргытып, анан бакырып болсо дагы, суу чачып болсо дагы. Анда кыскасы таңка аба, ден соолукка даба демекчи урматтуу угармандар, баардыгыңыздар эртерээк туруп, бети колду жууп, Маралдын короздору менен бирге болуп, 2 саат бою Кудайым буйруса, сонун кызыктуу маалыматтар жана жакшынакай жашоодогу кызыктуу окуялар, анекдоттор, ошондой эле логикалык суроолор табышмактар жана сонун чакан-чукан оюндар менен коштолгон биздин 2 саатыбызга чакырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе кеттикпи? 1 2 3 Кукареку. Саламатсыңар балдар. Бүгүн 18 күндө маанилүү болгон окуялар, эмнелер болду, ушулар тууралуу бүгүн кыскача ар кимиңерде кабарлар даярдап берсеңер керек. Бүгүн кимде кандай кайсы темада кабар даярдайт бүгүнчү? Мен бүгүн болсо эне тил боюнча кабар даярдайм деп атам. Казакстан менен Орусиядан адистерге бизге бүгүнкү келген бир канча пресс-релиздердин ичинен жол боюнча Бишкек мэриясында жолдорду текшерүү боюнча болот экен. Мен ойладым, тиги депутаттардын эс алуусу боюнча алып чыкпайлы депчи. Казан универсиадасында ошондой эле Кореяда өткөн жана Таиландда өткөн Азия чемпионаттары боюнча мыкты спортчуларды президент Атамбаев сыйлайт экен. Кечээ жыйында экономика министри Темир Сариев Максим Бакиевдин АКШда тоңдурулган акчалары туурасында айтты. Ал жерде жалпы суммасы 74,4 миллион долларды түзөт экен. Анда ооба негизи эмне дейсиң балдар, айсынын темасына? Негизи тема болчу да. Негизи темасына алып чыксак, Бакиевдин жалпы негизи кызыктуу болуш керек. Жылдыз күнчекке ушул теманы алабыз, алып чыгабыз. Сен конокторуңду караштырып. Максим Бакиевдин миллиондор тоңдурулган энергия тоңдурулган акчасы боюнча. Балдар саат 5:30 кадимкидей кечикте Нурайга тапшырып коюш керексиңер. Силер деген 5:45 студияга кирип калыш керексиң. Ошондо балдар кечикпестен бат ылдап кылабыз. Төрткө келгенде болсо бала эртерээк айтып ойнап койсоңор, аларга бир аз 6-га чейин бир убакыт беребиз, 6-га чейин бүтүрүшкө аракет кылышат. Андан кийин сайтка киргизгенди унутпайсыңар. Сөз түрдө сайтка киргизип коюп, киргизгениңерде Нурайга каратып, текшертип, бүтүн эмнени аласың. Тексттерди Нурай текшерип коет. Болду. Тура бергиле балдар.
Кутмандуу таңыздар менен кадырман Марал радиосунун угармандары, адаттагыдай эле Марал радиосунун түз обосунда кабар даамында программасы өз уктуруусун баштайт. Алдыдагы бизге бөлүнгөн убакыттардын ичинде кызматыңыздарда мен Нурайым Исмаил кызы болмокчумун. Саламатсызбы, Дастан Балабаевич? Биз сизге Марал радиосунан чалып жаттык элек. Менин атым Диналияна болот. Рахмат чоң. Да, бардыгы жакшы болот. Биз сизге бир суроо менен кайрылалы дедик элек. Жана депутаттардын эс алуусу кандай жүрүп жатат деген теманы талкуулайын дедим эле. Ошол тууралуу сизден сурайын дедим эле. Азыркы учурда сиз эс алуудасызбы же балким иштеп жаткан учурумуз? Негизи эле ошол тууралуу кененирээк маалымат берип койсоңуз. 11 саат 47 мүнөт биз болсо Сыйма саат программасын улантуудабыз. Ал эми сиздин дагы билдирүүгө кез берели. Балким эгерде билдирүү жазам десеңиз SMS порталыбызда иштөөдө. Ал тараптын номери 4436 кыска номери жана ошондой эле онлайн түрүндө угуп жаткан бардык жалпы замандаштарыбызга биздин дагы жалындуу ысык салам жолдойбуз. Өзгөчө ал тараптан дагы Марал FM чекит сайтын тандап алып, байланыш бөлүмүнөн дагы ой пикир жазып калтырсаңыз болот. SMS saat. SMS үчүн кызматта. Дарегин табат заматта. 12 саат 4 мүнөт мына ушул тапта биз SMS saat программабыз алга карай улайбыз. Ардактуу айдар жана мырзалар, тактап айтканда биз SMS saat программасынын бул күнкү чыгарылышында жагымдуу чыгармаларда ошону менен биргеликте сиздер жиберген SMS каттарды жаңыртабыз. Келген SMS каттар бар, өз кезегинде орун берели. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Күнүңүз менен. Баарыңыздарга жалпы салам. Рахмат. Алгач таанышалы ардактуу угарман. Атыңыз ким болот? Бишкекте саат 14. Жаңы сааттын ачылышында жаңылыктар менен Илгиз Жамалбеков тааныштырат. Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта республиканын 15 айыл аймактарында айыл өкмөт башчылары шайланды. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин демекчи, эмгеги менен элге жаккан адамдарды тааныштырууну улантабыз. Студияда Нурзат Токтосунова, өнөр керемети программасы башталды. Саламатсыздарбы, радио угармандар. Акыйкат таразасынын бул жолку чыгарылышында акыйкатчы Турсунбек Акондун жумуштан кетиши бул мыйзамдуу көрүнүштү. Ушул иштердин айласында биз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Равшан Жээнбековго бирге талкуулайбыз. Күн ортосу чыгарылышынын дабагер берүүсүндө медициналык суроолоруңуздарга жооп табасыздар. Микрофондо мен Мунара Турдубаева болом. Кутмандуу күнүңүздөр менен Марал радиосунун угармандары, бүгүнкү күн ортосу чыгарылышынын эко майдан берүүсүндө дүйнөлүк рынокто алтынга болгон баасынын арзандашы жана бул арзандашуу Кыргызстандын экономикасына тийгизген таасири тууралуу сөз кылайлы деп турабыз. Мезгил жаштарынын бул жолку чыгарылышында дагы жаштардын көйгөйү жолку жетишкендиктери болуп келген. Китеп окуу темасын атап көтөрүп чыкпакчы. Деги эле азыркы тапта жаштарыбыздын көбү китеп окуп жатабы, же окуп жатабы, анда жолдо жүргөн жаштарыбыздан суроомчулук кылып өтсөк. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Анда канайды жаздыртар биринчисине, экинчисине канай кирсең. Азыр өкмөттө эмеге сен барсың. Алло. Саламатсызбы? Гезит бетинде уктуруусун баштайбыз. Бул жумадагы кыргыз тилдүү гезиттерди Мекен шейиттери коомдук уюмунун төрагасы Осунбек Жамансариев менен бирге барактамакчыбыз. Кызматта мен Айсулуу Эсен кызы болом. Саламатсызбы? Куш келипсиз. Саламатчылык, рахмат. Эң биринчи эле шоу-бизнес чөйрөсүндө аралашып калган учур өзгөчө жылдарды көз алдыбызга элестетеличи. Кайсыл жылдарга тагандык? Эң биринчи ушул Кранкевичте окуп жүргөн кезинде аваз бир чыгып калган. Чыгармачылыкта жаңы баштаганда да бири-бирибизге жардам берип ушул даражага жеткенбиз. Кыргызстандагы бала бакчаларынын 559-у өз багытында колдонулбайт. Аларда ички иштер органы Кыргызстандагы сүт азыктарын кайра иштетүү ишканаларынын ветеринардык санитардык талапка жооп берүүсүнө, инспекциялык текшерүү жүргүзүү жана өндүрүлгөн продукцияны өз өлкөлөрүнө сатылышына уруксат берүү үчүн Казакстан менен Россиядан адистер келишти. Марал радиосунун журналисттеринин эксклюзивдүү радио сюжеттери, күндүн маанилүү окуялары жана аларга карата иш билги серепчилердин пикири Күн чекит программасында. Иш күндөрү саат 18-де. Калтырбай угуңуз.
Күндүн жыйынтыгын күн чекитте чыгарабыз. Кыргызстанда саат 18 күн чекит программасы өз уктуруусун баштайт. Саламатсыздарбы? Соңку маалымат бактарына алынган жаңылыктар менен кесиптешим Илгез Жамалбеков таныштырат. Өкмөт Мейкин Азия фестивалын мындан ары да колдойт. 26 июлда Чолпон Атада улуттук ат спорт оюндары өтөт. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар тууралуу кененирээк. Getir kaldığa bir gözünü, sözünü,